Айзирек Эралиеванын өлүмү боюнча сот башталды. Ош облусунун Өзгөн райондук сотунда Айзирек Эралиеваны өлтүрүүгө шектелген күбөсүнүн соту башталды. Ага адам өлтүрүү, октарларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Эралиеванын жакындары шектүүнү өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылууда. Окуяны башкача кылып бурмалап коюшуптур. Бул сотко биз канааттанган жокпуз. Ачык айкын эл көргөн сот болуш керек болчу. Себеби ал жерде көп туура эмес нерселер болду. Адвокаттар туура эмес сүйлөдү. Тарыхты вообще өзгөртүп салышкан. Кызды жөн эле адашып эле атып салгандай эле болуп, жеңил эле жаза бериле тургандай кылып сүйлөп атышат да. Айып кылган бала өзүн өзү коргоп, историяны башкача кылып айтып берди да. Мисалы, кокустуктан болуп калды деп, ал жерде эч кандай кокустук болгон эмес. Анан бала акырында эси болмуш болду. Биз чыктык. Анан эжеси кадимкидей эле клеткага кирип, баланы кучактап, коштошуп, сүйлөшүп эле атышат. Бала акыркы сөзүн сүйлөгөндө сүйлөбөй койду. Эчтекени укпагандай болуп элечи. Пожизненный бербесе, анда апелляция берип ачык сот кылып бүткүл эл журт көргөндөй кылып. 26 майда Өзгөндүн Алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдыгынан кийин Айзирек Эралиева киши колдо болгон. Аны атууга айыпталып күбөсү кармалган. Ал эми Ички иштер министрлиги шектүүнүн куралы каттоого алынбай, текшерилбегенин, буга байланыштуу айрым кызматкерлер жазаланганын билдирген.